Азыр сизди мектепти мындай 9-класска чейин эле окугандыгыңызды айтып жүрүшөт. Бирок бүгүн мындай билим алуунун зарылчылыгы жөнүндө абдан көп айтып жүрөсүз да. Ал түгүл мен айрым бир жолугушууларда белгилүү мындай өзүнүн эмгеги менен бир таанымал болгондордун цитаталарын келтиргендигиңизди байкап жүрөм. Аны баардыгы эле жасай албайт, ал үчүн билим, окуу керек да. Анан ушул билим алуунун зарылчылыгын эмне кеч түшүндүңүзбү? Эмнеге толук аяктабай кетип калдыңыз? Себебим азындай күндөн күнгө дүйнө өзгөрүп барат да. Дүйнө менен кошо биз да өзгөрбөсөк, анда биз артта калып кетебиз да. Эгер окуу боюнча айта турган болсо, азыр мугалимдер деле көрүп аткан болуш керек. Мен отличник болчумун. Мектепте мен 5 окугам да. Мектеп боюнча кыргыз тили, кыргыз адабиятынан Майрам Акаеванын бир азыр фонду бар болчу, унутуп койдум. Мээрим эйлер кайрымдуулук кайрымдуулук фонду боюнча сочинение жазып, мен ошо талаш боюнча 1-орун алгам да. Андан кийин 6-7 класска чейин мен почти 90% мен 5 окугам да. Просто биздин кичине көчөдө бейбаштыгыбыз, эми баягы көп эле ачык эле айтабыз, эмне баягы бул башкаларга дагы үмүт болсун дейм да. Ата энебиз жаш кезинен ажырашып кетти. Анан мугалимдер деле ошондой айтчу. Тарбия көрбөгөн бала оң болбойт, мындай болбойт. Бирок жашоо ар кандай экен да. Бирөөгө баа бергенге кээде эртерээк болуп калат экен да. Ошентип 9-класска чейин окудук. Андан кийин деле бүтүрдүк эми эптеп нарып көрүп. Бирок жашоонун татаалдыгынан да үй бүлөнү багыш керек болчу. Себеби иним бар болчу үйдө. Анан канча бир тууган болду? Биз 3 тууганбыз да. Сиз Жок, мен ортончусумун. Бизден 9 бар. Иштегенге туура келип, анан ошол кезде реализатор болуп иштеп баштап, ошо менен эме болуп кетти да.